Pascal'da бардыгы түшүнүктүү. Көрдүңүздөр а? Могу жерден мисалы үчүн кийинки сабактарда Pascal ABC менен да көргөзүп берем, бирок Ушуна карабастан деп болчу, мен билбей калдым. бул жерде деле эч кандай айырмачылыгы жок. Pascal'да кааласаңыздар Turbo Pascal'да бардыгын көргөзүп беребиз. Basic'те да көргөзүп беребиз. Бирок азыногу бир багытта кете берели. Ага эми Python'ду ачып көргөзүп коесузбу? Экөөнүн айырмачылыгын айта кетели. Python'da коддун кыскалыгын көрдүңүздөр а? А деп туруп бул жерде деле көргөзүп атат. Анын integer экендигин биринчи айтып жатат. А integer input деп. То есть бүтүн санды киргиз деди. Андан кийин А менен 12-ни көбөйттү, Б-га менчиктеп койду. Ал эми жоопту чыгарып жатканда Б-ны чыгар деди. Мындайча айтканда, Б-га эмне салынган болсо, ошол Б-нын маанисин чыгарып бер деди. Кимиңиздерде кандай суроо бар эми? Мүмкүн болсо чатка жаза берсеңиздер болот. Агай азыр C# которду, агай кое турсаңыз токтоп. Мен силерге башында айттым. Сиздер flow алгоритмди өткөндө Исмаил агай сунуштаган эң негизгиси алгоритм түзгөндү негизи эле бир программалоо тилин үйрөнсөңүздөр, калгандарын үйрөнүү жеңил. Анткени бир аз эле айырма берилет. Операторлордун аталышы эле өзгөрүлүп калбаса, иштөө принциби почти окшош эле. Мисалы үчүн карап туруңуздар, могу жерде деле int a b өзгөрмөлөрдү жарыялады. Int көрдүңүздөр read value. То есть өзгөрмөнү оку деди. Жана жөн эле read болчу, же болбосо жөн эле input болчу. Бир аз эле айырмаланып өзгөрүп калбаса, ошондой эле болуп жатат. Ал эми менчиктүү оператору турат, андан кийин кайра Б-ны чыгар деп атат. Консолго чыгар деп атат. Эми мугалимдер дагы эжекелер дагы кайсыны көргүңүздөр келет, кайсы тилди? В принципе агай бүттү го дейм, анткени айырмасы деле жок да. Бардыгында окшош экендигин бир аз эле айырмаланып экенин эле айтып коеюн дегем. Ага эми ат берип сактаганды көргөзүп койсоңуз өзүңүз. Сохранить кнопкасын как обычно эле басабыз, открыть сохранителдин катарында. И берип коебуз. Жакшы, жакшы эле тез эле көрүнүп атыптыр. Кимге эмне түшүнүксүз болуп калды, урматтуу эжекелер? Эми дагы бир кулактандыруу айта кетейин. Олимпиадалык тапшырмаларды жетишип калсак, сиздердин деңгээл, жалпы деңгээл жетсе, эмки жумадан баштап жеңил олимпиадалык тапшырмаларды чыгарып баштайбыз. Программалоо азыр жөн эле биз сызыктуу программа түздүк. Көрдүңүздөрбү? Агай мышка менен бир сыйра ылдый көздөй тартып көргөзүп коюңузчу. Эми главныйдан баштап. Көрдүңүздөрбү? Эч кандай бутактануу болгон жок. Жөн эле тип-түз эле сызык болуп калды. Бул сызыктуу программалоо деп аталат. Ал эми кийинки сабактарда тармактуу программалоо кантип бутактанып кетет көргөзүп беребиз. Так, эмне кылайын? Буну жаңылайлыбы башка? Ооба, жаңы барак ачканды көргөзүп коюңуз. Жаңы барак ачканда, агай сүйлөп ачып берип койсоңуз жаңы. Жаңы барак ачканда азыр эми создать, Ctrl-N болсо жөн эле. Болсо создать эле басып туруп жаңы мына. Эми жаңы ачуу сактоо бул обычный Windows'тун айырмасы жок программалардан. Эми азыркыга эле окшош дагы бир мисалды иштейбиз дагы. Ошо менен эгерде сиздер макул болсоңуздар, тармактуу программалоодон да бирди көргөзүп берсек болот. Агай, Болбутам. Айта бериңиз. мындай тапшырма аткарып көрөлү да, жалпы. Азыркыга эле окшош, ошо киргизүү чыгарууга эле багытталган. Атыңды сурап, кайра өзүңө салам айта турган программа түз. Атың ким деп сурасын биринчи. Кайра, мисалы үчүн Мирлан десем, салам Мирлан деп чыксын. Анткени биз бүтүн типти көргөздүк да. Анык тип ошондой эле почти. Объявление. Ошол жактан бериңиз. S деп кое бериңиз, тиги жака там кое берип коюңуз биринчи агай. S деп кое бериңиз. Биз атыбыз бүтүн сан эмес, анык сан эмес, строковый. То есть сап. Ошондуктан сапты тандайбыз. Окей. Эми вывод бериңиз дароо эле. Агай, вот эмес, мейли, вот берип туруңузчу пока. Вот жанагы сыны бериңиз, сини. Окей.
Эми вывод. Эки жолу басып бериңиз. Тырнакчанын ичине. Тырмакчанын ичине берсеңиз болот. Салам дегенде эле кошуп коюңуз агай. Латиница. Milyon ekan da shunda 1 million bo'lib Эмен тырмакчаны жаап ütүр. Агай ütүр. Эми сини берип коюңуз. Окей. Выражение содержит Агай. опечатку. Агай, эми тиги апостроф, тырмакча эмес апостроф берип көрүңүзчү. Ошонун ичине. Baştan başlasam. Mana to'xtab turma yer. Агай, анда мындай кылыңыз. Эмеге жок, буну жаап турсаңыз, объявлениеге өтүңүз, объявление бөлүгүнө. Буну жаап, ошого өтүңүз, строка дегенге басыңыз 2 жолу. Ушул жерге дагы бир өзгөрмө кошуп коюңузчу. 3 десем. Жок, тура эле агай, дагы бир өзгөрмө кошуп коюңуз, ütүр менен эле. Ütүр менен. Алныга. Синин жанына. Ошол жерге берип коюңуз. Эмне деп жазайын? Өзгөрмө жүзүнө тамгалы. Өзгөрмө берип. Любой бирөөнү берип коюңуз. Үнүңөрдө өчүргүлөчү ким эсеп чыгарат Агай. Воттон кийин бассаңыз, воттон кийин басыңыз. Стрелканы. Воттон кийин стрелканы басыңыз. Ушул жерге присвоение берип бериңиз. Так, отуруңуз. Эмени 3-чү өзгөрмөнү бере келеличи азыр. Мен могу жактан тырмакча апострофтор иштебей калды. 3-чү өзгөрмөнү бере келиңиз. Окей. Эми могу жерге присвоение деген жерге эме берип көрүңүзчү. Присвоениени бассаңыз 2 жолу. Переменная эмеге, Мге, могу жагына саламды жөө эле жазып коюңуз, салам деп эле. Окейди басыңызчы, кандай болот экен? Ошо выводко эмени бериңиз, биринчи Мди бериңиз. М, ütүр, Си. Окей. Азыр отуңуз. Опечатка, вероятно, вы забыли оператор или у вас слишком мало скобок. Так. Кандай болуп калды бул жер? Скобок. Агай, ошо ütүрдүн ордуначы, мындай кылыңыз анда. Отуруңуз, муну жабыңыз. Тети менчиктеген жер бар го. Так. Ладно, салам деп турсун, пока ушуну жабыңыз. Эмени вводту карасаңыз. Вывод агай. Вводту. Вывод. Эмди чыгарып көрүңүзчү жөн эле, эмдин өзүн. Болду. Аткарып көрсөңүз программаны. Салам деген чыгат бекен. Переменная салам не объявлена дейт. Хорошо. Сапты мен өзүм бир сыйра карайын, анда кое туруңуз муну. Буну пока токтото туруңуз. Сапты мен өзүм чыгарып көрөйүнчү, анткени flow алгоритми менен иштеп көргөн эмесмин да, өзүм бир сыйра карап туруп, эмки сабакта көргөзүп берем. Анда мына задачабызды пока мындай кылып өзгөртөлү, батыраак болот, батыраак бүтөбүз. Жөн эле эме берилген агай. Тик бурчтук берилген. Тик бурчтуктун эки жагы боюнча, то есть тик бурчтуу 3 бурчтук берилген. Берилген эки жагы боюнча гипотенузаны таба турган программа түзө берели. Тик бурчтук 3 бурчтук берилген. Эми объявлениеге эмес, сиз вводко жазып атасыз. Эки эле жагы берилет бизге. Биринчи объявление берип коюңуз, главныйдан кийин. Ушуга деп берип атпаймын аркынан. Так. Эки жагын эле берейинби азыр? Ооба, эки жагын беребиз. Давайте агай, бүгүнчө аянтын эле чыгарып турабыз. А, Б, С. С берип коюңуз агай. Аянтты менчиктейбиз да. Так. С. С берген жол, бериңиз, Эми ввод.
Экөөнү киргизиңиз жанагындай кылып эле. Э менен Б'ны. Анда вотту өз-өзүнчө кыла бериңиз пока. Өз-өзүнчө эле вот кыла бериңиз. Ага, хорошо. Эми присвоение кыласыз. Жанагындай эле. S барабар. S. Азыр аянтын чыгарабыз. А көбөйтүлгөн Б. А көбөйтүлгөн Б. Азыр квадраттык эле болот экен ошондо. А көбөйтүлгөн болбосо. Ооба, А көбөйтүлгөн Б. Ушуну эле азыр бир аз өзгөртүп, эмесин кошо көргөзө кетебиз, типти, окей. Болду, аткарып коюңуз бир жолу. Вывод керек, э? Ошо, вывод берип коюңуз. С'ти. Аткарып көрүп коюңуз. Азыр тик бурчтуктун аянтын табабыз жөн эле. 4, 5 берип коюңуз. Пробел агай. Эме, enter. 5. Мынакей 20 деп чыкты. Эгерде ушул тик бурчтуу 3 бурчтук болуп калса, берилген эки жагы боюнча тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянтын табуу керек болсо кандай болот? Агай, берки программа өтүп көргөзүп койсоңуз. Анда математиктер билет, жөн эле мынагу эмени өзгөртүңүз агай. S барабар дегенди. Присвоениени. Бөлүнгөн 2 деп эле кошуп коюңуз. Бөлүнгөн 2. Эми эч нерсе тийбей туруңуз. Ушул жерден азыр ката чыгат. Бассаңыз. Аткарып көрөңүз. 5. 15. Жок агай, 3. 3. Кайра аткарып бериңиз. Az bizde 2 ile girişi nesi var da? Ооба. 4 менен 3'tü берсеңиз. 3 менен 5'ti бериңиz. 3 анан 5 бериңиз. 3 5 5. 7. 7. Бул универсалдуу платформа болгондуктан таап берип койду, бирок 15'ti 2'ge бөлгөндө бизде 7 чыкпаш керек болчу. 7,5 чыгыш керек болчу. Маалымат туура эмес. Эми агай, тез жакта менчиктөөгө өтсөңүз, муну жаап туруңуз, менчиктөөгө өтүңүз. Ладно, эмени кашаны коюңуз биринчи. Кашаны коюп аткарып көргөзүп коюңуз, бирок эч кандай деле айырма бербейт мунуңуз. Кайра деле 3 менен 5'ti бериңиз. 3 5 7. Маалымат туура эмес. Чыккан маалымат туура эмес болуп калды. Эми агай, тети жерде целый тип деп турат го. Ошо жер. Ошону өзгөртөбүз. Целыйды которуп коюңуз. Вещественныйга? Ооба агай. Окей. Эми аткарып көрүңүз. Жанагы эле 3 менен 5'ti беребиз кайра. Мына маалымат эми туура чыкты. Сиздерге бул жерде мен анык тип менен бүтүн типти берип жатканда айырмачылыгын көргөзөйүн дедим. Себеби кээ бир олимпиадалык тапшырмаларды чыгара бергенде многу кээ бир программалоо тилдери ката деп билдирүү бербей иштей берет, азыркы flow алгоритмдей болуп. Анан бирок жооп туура эмес чыга берет да. Сиздер чыга турган жооптун дагы кандай сан болуп чыгат, анык санбы, бүтүн санбы билишиңиздер керек. Агай, мен бүгүнкү айтайын дегендерим ушул болчу, сызыктуу программалоону көргөзөйүн дегем. Сурооңуздар болсо берсеңиздер, жооп жазалы, эме чатка суроо бере бериңиздер. Так, катышуучуларга алтын эреже керек дейт. Туура. Аны тиги Мирлан ага айткандай, ар кандай сабактарга катыша берип көнүп деле калдыңыздар го, микрофонду өчүрүп күйгүзгөндү. Ким сүйлөш керек болсо, дароо күйгүзүп сүйлөп бүтөр менен дароо өчүрүп койсоңуздар жакшы болот. Мен эртең да бул жакта болуп калам, эми среда болот. Агай. Отам. Мага экраныма демонстрацияга уруксат берсеңиз, мен сурамжылоонун диаграммасын бир жолу көргөзүп коеюн дагы, среда күнкү саатты дагы сүйлөшүп алалы азыр эле. Могу экранды көрүп турасыздарбы, диаграмманы? Көрүнүп атат. Мынакей, карап туруңуздар. Бүгүн дүйшөмбү күнү саат
сегизди мынакей, оранжевый саат 8 да 20:00. 30 адам ушул саат 8-де сабак болушун каалады эле, ошон үчүн ушул күнгө койдум. Анан шаршемби күнү дагы могу жерде 35 адам каалаптыр да саат 8-де болушун. Ошондуктан азырынча мен мүмкүнчүлүгүм көп болбой калып атат. Ушул 3 күндү тандап атабыз да, дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү саат 8:00 байланышсак сабак болсо деп болжолдоп атам. Анан сиздерден сунуш болуп башка саатка да жылып кете турган болсо, анда кабарлап коем. Ошондо кийинки сабак шаршемби күнү саат